Улуттун улуу уулдары атылган инсандардын мааракесин ысык көлдө өткөрүү жөн жерден эмес. Эки залкар тең атылган аймакта туулган. Дал ушул Төөлбай Сыдыкбеков менен Советбек Жумадыловду мекендештер эскерүүдө. Кыргыздын мекенчил жазуучусу, мекенчил атуулу болуп, элибиздин жүрөгүнөн орун алган. Ал эми Советбек Жумадылов агабыз кыргыз киносунун жылдызы, өзүнүн өзгөчө таланты, кайталангыс таланты менен жалпы элибиздин жүрөгүнөн орун алган. Эгер бизден өмүр өтсө, эл эмгектен эскерет. Төөлбай Сыдыкбеков кыргыз жазуучуларынын сап башында турган адабияттын алпы болсо, Советбек Жумадылов кыргыз киносунун жылдызы. Алардын эмгектери унутулбайт. Юбилейдик иш-чаралардын ичинде реестрине коюлган. Ошол иш-чараны биз былтыр мына Жусуп Абдурахмановдун, Хусейн Карасаевдин, Касым Тыныстановдун 3 залкарыбыздын дагы 120 жылдыгын ушул Каркада өткөргөнбүз. Ошондой иш-чара ушулардын бир 110 жана 90 жылдыгын белгилеп, ушуларга Куран багыштап, баягы сөз бар го, ошо өлгөн ардактан тирилер бакталбайт дегендей, ошол кыргыздын бир үрп адатын, када салтын улантып, ушу атабызга, аталарыбызга эскерип, Куран окуп, элдерге башын бириктирип, ушул ынтымакты өткөрүп алайлы деген ниетте болду. Адабияттын алпы Төөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы, жана СССР театрынын чолпон жылдызы Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгына карата Каркыра жайлоосунда улуттук оюндар уюштурулган. Мисалы, бул жерде азыр Көк бөрү оюну өтүп жатат. Ал жерде болсо Чүй менен Ысык көлдөгү Арык-Ата командалары беттешүүдө. Биринчи таймда Чүй командасы 10 мүнөттө эсепти ачып берди. Алыска Алай районунан келди командалар. Сары Өзөн Чүйдүн командасы, албетте Ысык көлдүн Курама командасы, жана да ушул жерде Түп районунун да бир жергиликтүү команда, 4 команда Чучугулак аркылуу 4кө бөлүнүп ойноп атышат. 2 подгруппа болот. Эрежеси боюнча 2 подгруппада уткан командалар эртең финалда ойнойт. Бүгүнкү күндөрү утулган командалар бүгүн түштөн кийин 3-4 орундарга мелдешет. Негизги байге баш байгебиз автомобиль. Мааракеде эреңиш, кыз кумай, каскадерлордун оюндары, ат чабыш жана кыргыз күрөш боюнча беттешүү өтүүдө. Күрөш 80 кг чейинки жана андан кийинки салмактагылар арасында уюштурулган. Анда жалпысынан региондон жана коңшу Казакстандан келген 70 балбан күч сынашууда. 80 килограммдык салмак бир дегенде азыркы учурда 50 балбан Кыргызстан бардык булуң бурчтарынан жана Казакстан мамлекетинен 50 балбан күч сынашып атат. 90 килограммдык салмакта, 80ден жогорку килограмм салмакта 20дан ашык Казакстан, Кыргызстандын бардык аймактарынан келген балбандар күч сынашып атышат. Биз бул балбан мыкты, бул балбан утат деп айта албайбыз. Эми күрөш деген күрөш, спорт деген спорт, күчтүү утат. Таймаштардын жыйынтыгы эртең чыгарылып, байгелер ээсин табат. Каркыра жайлоосунун улуттук оюндардан сырткары кыргыз-казак акындарынын айтышы манасчылар көркүнө чыгарууда. Айпери Самат кызы, Сентура Букеев, Алато 24, Ысык көл облусу.